Бегимкан Кушубакова бир топ жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Акыркы 10 жылдан бери бул азык-түлүк саткан соода түйүн иштетет. Бүгүн кырсыктын алдын алуу үчүн өздөрү киреше тапкан бул дүкөндү камсыздандырды. Сактыкка кордук жок дейт, эми алдын ала ушул камсыздандыруу немесине өттүк. Анткени буга өтүп койсоң бир жери жакшы экен да, баягы бейкапар бардык кырсыктан тышкары көкүрөгүң тынч абалда болот экен. Ошол себептен биз ушул камсыздандыруу өтүп алдык. Акыркы убактарда жарандар турак жайларын камсыздандыруудан тышкары ишкерлер каражат тапкан соода жайларын да камсыздандырууда. Бул күнү Оптовка соода жайы да өз имаратын камсыздандырышты. Анткени көпчүлүк жарандар бул жерден күнүмдүк тамак ашына азык-түлүк алышат. Андыктан камсыздандыруунун маанисин уккан ишкер өз ыктыяры менен каражат тапкан жайды 20 000 сом төлөп камсыздандыруудан өткөрдү. Өздүн дүкөнүбүздү камсыздандырайлы деп чечкенбиз. Анан кайсы камсыздандыруу фирмасына эметсек, мамлекеттен токтодук да. Анткени аябай шарттар жакшы. Анан түшүндүрүү иштер жакшы жүрдү да. 20 000 сомго камсыздандырдык. Акыркы убактарда жаратылыш кырсыктары көп болуп жаткандыгынан улам жарандар камсыздандыруунун өзгөчөлүгүн биле баштады. Бүгүнкү күндө облустагы тургундар турак жайларын да камсыздандырышууда. Жалпы Талас облусунда 46 000ден ашуун турак жай бар. Ошонун бизге деген 30% камсыздоо жүктөлгөн былтыркы жылкыга. Биз ошол 30%ты толук түрдө камсыздап бүттүк. Негизи камсыздандыруу айыл жеринде 1 жылга 600 сом болсо, шаар жергесинде 1200 сом түзөт. Андыктан кырсыктын алдын алуу үчүн жарандар камсыздандырууда турак жайдан тышкары унаасын, ошондой эле соода жайларды дагы эске алышы шарт. Жеке ишкерлер менен иш алып барып атабыз. Ошо облустагы жеке ишкерлер баягы торговый центрлерге ээлик кылган, кафе ресторандарга ээлик кылган, ошондой эле ишкана мекемелери бар ишкерлер дагы бүгүнкү күндө өздөрүнүн мүлктөрүн, ишкана мекемелерин атайын камсыздандырып жатышат. Бүгүнкү күндө ошолор менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кудай буйрса жакшы бир иш аракеттерди көрүп атабыз. Камсыздандырылган гана турак жай же соода түйүндөрдө кырсык болсо, калыбына келтирүүгө кенемте төлөнөт. Андыктан кырсыктын алдын алуу үчүн камсыздандыруу мезгил талабы. Бегайым Асымбаева, Мелис Селебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.